Bir ашар кыла турган экенбиз, жигиттер, кантиңер, кандай дейсиңер? Тел Торат майданын bir ашар кылып, бакалашкан мусорларды терип үрсек жакшы болмок экен, Достор, Сергейдин лимон аты деп катыраңкыдан bir ат тартканбыз, эсиңиздерде болсо. Жолдош чаап ошол жерде менин каналыман сатылган эле. Мына ушул лимондун шериктери дейт. Ассаламу алейкум достор, жылкы сүйүүчүлөр. Кайрадан эле Сузак жергесиндебиз, Тел Торат майданында. Бул жерде ушул бараткан ат сатылат экен. Мен сиздерге ушул аттын маалыматын алып берейин. Ортобадагы орто бойлуу теги жакшы кыргыз жылкыларынан издегендер болсо көрсө болот. Ат ээсинин айтымында улагы аябай жакшы деп атат, теги да жакшы дейт, баасы да арзан дейт. Арзан баада ат издегендер көрүңүздөр. Алдыда бул аттын мен маалыматын алып берейин. Аттын ээси менин жанымда, биз маалыматын баштай берели аке. Бул атты таныштырып айта бериңем. Лимонду айтып атасыз, биз лимонду таанып калдык. Ооба. Бул ошо лимондон кийинки. Андан бир жаш кичинекей. Ошол бир эле сараттын балдары. Атасы бир, энеси бөлөк. Энеси бөлөк, атасы бир. Бул дагы ошо Кичинерээк бенин баласы, Байтал бенин баласы. Бирок улагы жакшы. Улагы жакшыбы? Ооба. Бир чаап көрүп анан калтырып койдук эле. Мына сатыш керек болуп сатып атабыз. 2-3 улак чапса көнүп кетет болчу. Өзү булар тез үйрөнөт. Ошо лимонду эле барганда эле үйрөнүп кетти, бир 2-3 улак чаап эле. Биз такшалып чабып элекпи бул дагы? Жок, биз такшалып көп улак чаппадык, бирок топко кирет, чыгат. Ат эми таза боюнча да. Бирок жарайт улакка. Салып көргөнбүз. Жашыны канча дедиңиз? 2 асы болду жазга азыр. Ооба, 2 асы болду. Боюна кызыгат да, бою канча примерно? Бою кичинекей да эми, чоң эмес да. 1.50дөн үстүбү же 1.50 барбы? 1.50 бар, үстү эми болушу мүмкүн. 1.50дөн үстүрөөк экен кичине, Ошондой болушу. Жакшы экен. Кароого ден соолук буту калгандай. Ден соолугу, ичкен жегени бардыгы жакшы. Айгыр коюлу элекпи? Жок, айгырга коюлу элек. Бул курукта эле турат. Көккө да чыга элек. Ошо такасында калы элек. Эми такалатабыз 5-10 миң бастырган. Чуркаганы кандай? Тобу жакшы деп атасыз? Тобу жакшы. Аягы жеңил, күлүк. Жакшы экен. Баасыны канча дейсиз? Баасыны 160 миң. 160 миң. Жакын эле айт. Жакшы экен. Керек болду. Мен барып жанынан тартып көрөйүн, анан дагы маалыматын улайбыз. Бастырсаң сары чаян деп ат коюп койсо да болчу да экен. Бул сары чаянды жанынан тартып өтөйлү. Тимел элерет го бунун ылдыйды көзү ат издеп атам, эмне кылып атат? Мынакей оозу, мурду, таноосу дегендей, кабагы, чаактары. Маңдайынан төшү, аяктары такалат эле экенсиз да? Такалатайын сен турган акты чыгаш такалатыш. Ичине бастырып такалатайын деп. Ошо 1.50 деп атат, 1.50 бар экен да. 1.50. Кичинекей ыкчамат экен да, жоона. Ары бери. Болсо ушу ат деле жарайт, чаба берет да. Укам оңго солго кайрып койчу ат. Бастыр. Балаңыз да узун бала экен да. Оңго солго кайрыйбыз. Чабып көрсөтсөк боло болбойбу? Туруп калганбы? Жок, күлүк өздөр чабып калган. Болду. Номерди айтыңыз. 708 менен 017 688. WhatsApp'ta бар, WhatsApp бар. Мынакей достор, арзаныраак ат издегендер болсо, аттын маалыматын уктуңуздар, байланышып көрөсүздөр. Болду, бери кайрычы лимондун шериги экен, Сараттын балдары. Достор, жана сиз катыраңкыда Сергей аканын лимон атын таанып калдыңар окшойт. Менин каналымда чабылган улактары, сатылган видеолору бар. Ошол аттын шериктери экен. Жашы жазгы 2 асы. Азыр мен бул аттын маалыматын бүт алдым. Кененирээк маалымат эр канаты күлүк ат деген 2-чи YouTube каналым бар. Ушул каналга кирип көрсөңүздөр болот. Баасы 160 миң сом экен. Улагы, туягы, кыскасы баары жакшы деп атат. Арзан ат издегендер болсо чалсын дейт. Чалыңыздар достор.